Сагынбайдын манасы. Алгачкы уруш. Алгачкы ураан. Кара сөзгө айландырган Рыспай Исаков. Жол кере күндүк эле. Орто жолго жеткенде түшчүлүк жолдогу ак өтөктүн талаасынан Алмалуунун Алты суу деген жерден уюлгуган чаң чыкты алдынан. Жылкычы башы ыйманды кошо токмоктоп, жылкыларды алдыга сала айдап, алты зубун калмагынан 10 чактысы жер корганышылтоо менен дүмөк башта ийген экен. Бул эмне болгон мал деген Манастын суроосуна атасы чындыкты айтууга аргасыз болду. От майына деп отуз байтал 5 аттан берсем да ас көрүп, эми жылкымды тийип келген экен деген Жакып айласы кетип турганда калмактар тегеректеп алды. Кайнатам Калдай деген кортук аттуу башчысы аминиңе шоодай деп ашатып да ийди. Аңгыча бирөөсү жете келип Жакыпты төөгө тартып ийди эле тебетейдин чаңы бурдей түштү. Ошондо баланын ачуусу келип, жаш кайыңдан жасалган кара боолуктуу ыймандын укуругун ала сала кортукту качыра берди. Жетип барып күү менен коюп калды эле, укурук тийген кортуктун мээси чачырап кетти. Калган 9-унун эси чыгып, антсе да көптөн кармап алуу ниетинде каптай беришти. Манастын чапканы чалкасынан, урганы узунунан түштү. Ал бууттанып алган экен. Атасы арачы болуп атып, араң ачуусун басты. 5 жылгычы бир бала калмактарды бел ашыра кубалашты. Жакып, балам, сенин жүрөк этиң толо элек, жүткүнө кезиң боло элек. Өлбөсөң өчүм аларсың, өлүп калсаң каралдым, өксүп жатып каларсың. Башчысын сойдуң, эми калмакка барып кунун берели, деди. Манас бул сөзгө көнө койгон жок. Ыймандан атасынын жылкысы 40 000 экенин уккан экен. Эми кун деген эмне экенин сурап билген соң, өзү келип кол салган калмакка эмнеге кун берем деп намыстанды. Коркуп жүрүп бирөөдөн, короого малды жыйбадым, жалынып жүрүп бирөөгө жайыткан малды жыйбадым. Арбытып айыл жыяйын, аманат жанга бир өлүм, намыс үчүн кыяйын, короого коңшу жыяйын, корксо да жанга бир өлүм, арбак үчүн кыяйын, деген Манас өзүнүн тек жайын сурады. Жакып, балам, түрк оолатынан уругуң кыргыз. Ар кимибиз ар жерде аким болуп жүрүп, эл журтубуздан айрылганбыз. Чоң атаң Ногой Кашкардан Кара шаарга чейинки жерди башкарып турган. Ополду ордо кылган. Даңдың тоонун оюна журтун которгон. Анжан, Самаркан, Сарколдун санатын алган. Соонар көлүн бойлогон. Согушкан душман сойлогон. Лоп жакасын жер деген, ойроткон намыс бербеген. Бизди Кудай уруп, элебей жатканда, Эсенкандан 50-100 миң кол келип кыргын салды. Кыйла жан Багдадты көздөй качты ошондо. Бай деген агаң бар, ал Ополдо калды. Орозду деген агаң Алайды жайлайт деп угам. Менин абалымды билесиң. Үсөн деген агаң Кытайдан кыям жагында Даңгирди жээрдейт дешет. Анын бери жагында 40 күнчүлүк караңгы токой бар имиш. Айтоор, ал барса келбес кетти. Үсөн атын көз каман деп өзгөртүптүр деген сөздөр угулат. Балдары көкчөкөз, чагалдай, агалдай, дөбөлдөй, арбалдай, бекебай, токтобай. Ал артында дайыны табылбай калды. Ногойдун иниси Шыгайдын уулу Жапак Сейли Самин тушунда. Сарыкол менен 3 артта дешет. Ушинтип кыргыз уулу туш тарапка чачылганбыз, деп баштан өткөндөрүн, мурункуларынын баарын баяндап берди. Бул сөзгө кайышып турган Манас капилет баягы бөрү болгон 40 кишини ойлонду. Кайда болду экен дегенче алар кызыл байрак көтөрүп чыга калышты. Бала атасын унутуп, анын кийинки сөзүн укпай, каткырык салган боюнча кайыптарга аралашып кетти. 40 жылтен азыркы окуянын арты жакшылыкка айланып, өлгөн кортуктун баласы өзүнө кызмат кылаарлыгын, Манжурия элинен келгендиктен Манжыбек деп атанаарлыгын айтты. Кара токо калкы бар, кайраты толук каркы бар деп Манжуунун кайсы уруусунан экенин да белгилеп өттү. Жайнаган жылкыны ошолордун айылына жакын айдап барууну өкүм кылды. Көзүн жумдуруп, кийин өзүнө кызмат кылчу кылкылдаган аскерди көргөздү. Манас алтын таажы кийген, аскердин башындагы агала сакал адамды сурады эле, ал азыр 15 жаштагы бакай экендигин айтып түшүндүрдү. Көзүн ачса, атасы эбак кетип калыптыр.
жылкыны калмактардын айылына айдап жөнөдү эле калмактын өкүмүнө калабыз деп ыйман безилдеди. Антсе да аргасыз Манаска кошулду. Баягы кордук көргөн калмактардын жетөөсү жерге жыгылып, алтоосу аман калган экен. Экөөнүн колу сынып, бирөөнүн буту чыгып, үчөөнүн башы жарылып. Карсыман суунун сайындагы айылына жөө качышыптыр. Эми калың жылкыны күтүрөт айдап, алардын соңунан булар жөнөдү. Бул учурда Жакып баламдын мойнуна ажына минип жинди болуп кетти деп байбиченин алдына барды. Баланы талаага таштап салганына таң болгон чыйырды чыдап отура албай, бостайлакты минип баласынын жолун утурлады. Манас айдаган жылкыны калмактын корук кылган жерине жайып салган экен. Ал жоргуна тигилер ан сайын дүргүштү да, эми Жакыптын айылын чаап алмакка камынышып, туш тарапка кабар салышты. Саламаттын иниси Сарбан калмактын бул кабарын уккан соң, эртең шашке түш менен чаап алмак болуп атат. Уругубуз түрк болгон соң чыдабай жетип келдим деп. Күн чалган маалда Жакыпка бул иштин кабарын айтып келди. Жакып Ак Балта, Бердике, Дамбылда, Ошпур, Саламатка, Казактын Карабек бийине, Айдарканга, Наймандан Жоро Баатырга, Коңураттан Байбаккарга кабар айттырып, бул да калмакка каршы күтүнүп калды. Күн чалганда айгай салып, кабар берген Сарбандын кебин угуп, 5 атанын уулунан 5-600 кол болуп, Жакыпка көмөк кылуу камында казак, кыргыз, кара түрк, чынжырдын жолу менен сапырыла жөнөдү. Баласын издеп чыккан чыйырды жылкыга жакындаганда Манас алдынан чыкты. Энесинин мында не кылып жүргөнүн сурады эле, ал баарын баяндап берди. Алты өзөндүн ак түзгө калмактын өлүгүн толтурду деп барган Жакыптын жайынан келгенин түшүндүрдү. Бала ыйманды чакырып, жылкынын санын алса 8500 экен. Анын баарын таштап, жылкычыларды айылга кайта берүүсүн буйруду. Өзү да энесин ээрчитип жолго салды. Өлгөн кортуктун сөөгүн алмакка 7 калмак бир атанды жетелеп бери чыгышкан. Эртеси күн батаар мезгилде алар Манас менен чыйырдыга кезигишти. Арасынан Тарбын деген калмак баланы таанып, кортукту өлтүргөн ушул бала деп көргөздү. Келген топтун бирөө атанын жанында калып, алтоо баланы кармамак болуп калды. Чыйырды безилдеп жиберди. Бирөө келип чылбырга жабышты эле, Манас аны далысынан аткый кармап, Тарбынды көздөй ыргытып ийди. Тиги ордунан турбай жан берди. Калгандары катыла албай качып жөнөдү. Айылына аман кайтып келген чыйырды менен Манастан Жакып иштин жайын түшүндү да, 40 000 жылкымдан көп болсо 8 000 алат экен. Алдагы балам өлбөсө өчүмдү алып берет деп дем байлады. Эмки кеп эки эрен бирдей өлтүргөн калмактардан болсун. Калмак 700 аскер жыйыптыр. Кунду кантип доолайбыз деп турушкан маал куптан эле. Аңгыча экинчисинин өлгөнү жөнүндө кабар келип, ансыз да албуттанып тургандар эми такыр талоон кылмай болушту. Таң атканда канды булоон кылууну ойлоп, камдуу аттанды. Кайыңдуунун өзөндө жайылган жылкыны көрүп, кара жагал тондорун сыртына баса кийген калмактар чабуулду унутушуп, жылкы тийүү менен алек болуп калышты. Өзгөчө көмөккө келген Алтай калмагынын жылкыны жылдырып айдап алганына Манжуулуктун айыл башысы Атакул арданып кетти да, кундун эсебинен артып калган жылкынын азабын биз тартабыз. Алтайлыктар андайда сыртын салып кетет. Ченеп тийсек болбойбу деп кайрылды. 250 түтүндү бийлеген, азыркысын 300гө чукул жасоосу бар. Дөгөн анын тилин алып, жылкыны кайра артка сүрдү. Ага каршы Алтайлыктын домобили айкырып чыгып, өзүңөр куналып бергиле деп жардамга чакырдыңар. Буруттун талаадагы жылкысын корубай, чакырганыңар чын болсо чыгымыбызды төлөп бергиле деп айгай салды. Мен мунумду ал деп Дөгөн ага аспабын көргөздү. Мага көчөгүн көргөзөт деп албуттанган домобил жетип барып, Дөгөнгө айбалта шилтеди. Ошентип өз ара чатак чыгып кетти. Алтайлыктар 400, Манжуулуктар 300 эле. Андыктан такаат кылып уруша албай, Дөгөн баштаган Манжуулук качып, айылына кирди. Алтайдан дагы 200 кол келип, жалпы 800 аскер эми булардын кыз катынын олжолоого киришти. Калмактар өз ара урушуп атканда түрк уулу аскер кураганга жетишип калды. Түнү менен кол жыйып, эртеси Жакып жылкыдан кабар алмакка 60 киши менен аттанды. Ак сур быштыны токунуп, Манас кошо жөнөдү.
Калмактын караанын көрүп, көптүгүнөн чочулаган Жакыптын сийдиги булут айланып, Бадалдуунун оюна токтоп калды. Бул учурда баягы Манастан өлгөн Кортуктун баласы Шакум өз кордугун көргөнчө жат кордугун көрөйүн, бакылга башын бийлетпей, март кордугун көрөйүн деп, куу чабдарга минип, Жакыптын айылын утурлап чыккан экен. Булардын алдына келип, айылымды ажыратып берсеңер, атамдын кунун албай-ак койдум деп жаш төгүп турду. Аңгыча Чынжырдын жолун ашып, Камбардын уулу Айдаркан 600 кол менен келди. Жакыптын артынан жана 30 киши келиптир. Нойгуттан, Наймандан, Коңураттан, Үйшүндөн, Алчындан болуп отуруп, колдун саны 780 болду. Шакумга жардам бермек ниетинде баары урушка кирмек болуп калышты. Бирок бирдиктүү уран менен кирүүнү эп көрүшүп, кандай уран салабыз деп токтоп калышты. Ошондо Манас астындагы Сур Кунанга камчы басып, Манас деп бакырып жөнөдү. Ошону менен баарынын ураны Манас болуп кетти. 6 айлык калмак Аземилге сүрүлдү. Керменин кара белинде катуу кыргынга учурады. 800 калмактын төрөсү Домабил баш болуп, 413 киши өлдү. Калганы Камбылга кире качты. Айрыштын Сары Кайкаңдан Жакып Манасты араң токтотту. Манас токтогон соң калганын да токтоп, Шакумга жеңишке куттук айтып, Манастын алдынан чыкты. Качкан калмактар Манастын кабарын укпай, Эсенкан эмне кылып жүрөт деген ойдо болушуп, доотайына добурап, жаңжуңуна жарылдап, калдайына каңкуулап, дуу-дууга арыз беришип, Кытайга айтып жайлатмак болуп калышты. 6 айлыктын кыргынынан Манжуулуктан 44 киши өлүптүр. Өлгөндөрүн мусулмандын тартиби менен коюшту. Жакып жылкычысын чакырып, атасы өлгөн Шакумга жана арада өлгөн калмактарга деп, кары куру бээден, какпаш болгон аттардан 400 жылкы бөлдүрдү. Дагы 23 жылкыны жыйынга деп сойдурду. Манжуулукка Шакумду бий көтөрүштү. Ал кийинкиге Каратоко Мажик аталды. 70 үйлүү Жакыптын тууганы 700 колду коноктоп, эртеси Шашкеде аксакалдарына ат мингизип, кийинкилерине тон кийгизип, жай-жайына таратты. Эми айрым бир сөздөргө түшүндүрмө бере кетели. Азыркы эле биз окуп өткөн эпоста жылкычы башчы Ыйманды кошо токмоктоп, жылкыларды алдыга сала айдап, 6 зубун калмагынан 10 чактысы жер корган шылтоо менен дүмөк баштай ийген экен деп айтып жатпайбы? Бул жерде биз зубун деген сөздүн маанисин чечмелейли. Зубун биринчи мааниси калмактардын ураны, экинчиси аскердин бөлүгү, үчүнчүсү калмактын уруусу катарында да көрсөтүлгөн учурлар болот. Мындан сырткары калдай деген сөз да учурап жатат. Калдай Кытай калмак аскеринин бийлик аскер даражаларынын бири. Кортуктун кайнатам калдай деген мактанычы менен адамдын бийликтеги жакынына таянуу, ошонун күчүнө ишенүү, жосуну ачыкталып жатат. Мындан сырткары түштүктүн айрым жерлеринде Чакан Токоч Нанды да калдай деп атап келгендиги белгилүү. Бирок ал түрү эпосто кездешпейт. Кун өлгөн кишинин акысына берилүүчү төлөм.